Алла Тааланын райымы берекеси тынчтыгы бизге жаган болсун. Качан күнөөлөрүбүз канча азайып жоголгон сайын жана күнөө жасап албасам экен деп кылдаттык менен басып кала турган сезимге жеткен болсок, Кудайдын бергени намаз зарузы кылас менен болуп баштайт экен. Бирөөгө жакшылык кылсак да анын артынан бир жоопту да күтпөйт экенбиз. Жасап кете береткенбиз, бул билиши шарт эмес. Эң негизгиси Алла кабыл кылса болду деген сезимге отура баштайт экенбиз. Канчалык жоопкерчилик менен сөз сүйлөп, акылыбызды элек катары колдонуп, сөзүбүзгө чыгаардан мурда акыл деген электи оозубузга коюп койсок жакшы болот эле. Мисалы, чай куйганда да бала кезде чай куйчу эле апаларыбыз, аталарыбыз азыр андай болбой баштады, же бар билбейм, чыпка. Ошо чыпка менен мындай куйганда чайдын чамелери эмне болуп калат? Тосуп калат. Ошол сыяктуу акылыбызды дагы сөз сүйлөөрдөн мурда элеп, ушу сөзүм туура келеби, келбейби? Кээде туура адамды илим көтөрөт, кээде байлык көтөрөт, кээде бир дөөлөт адамды көтөрөт. Ошондо адам өзүнчө башкача сүйлөп баштайт, зиртилдеп баштайт. Кокуй, мына сөзүм туура келеби, келбейби? Кимге сүйлөп атам деп дайыма ар бир адамдын көңүлүн өйдө көздөй этияттык менен карап кала турган болсок, ошол жакшы экен. Ошондон этият болушубуз керек. Анда эмесе темабызга улай баягы кечирим тилөөнүн окуяларына киришип баштаганбыз, ошо окуяларды айтып баштайлы. Уруя анна амирал муъминина Умар ибн Хаттаб радияллаху анху саидал минбара. Умар ибн Хаттабтын момундардын башчысы болгон. Ушундан бир хикая риваят кылынат. Азирети Умар радияллаху анху күндөрдүн биринде могу сыяктуу бир минбарга көтөрүлүп чыгып алып, Алла Тааладан жамгыр сурайт. Бизге куракчылык болуп кетти, жамгыр бере көр деп. Ошондо жалаң гана ушу истигфарларды көп айтты дептир. Көрбөйсүзбү? Истигфар, кырааталай, Куран окуу. Мына ушу истигфардан бирок көбүрөөк айткан жок дейт. Эң көп айткан кайсы болуптур? Истигфар. Башка да тилектер, дуалар болду. Бирок көбүнчө истигфар болуптур. Астагфирулла, астагфирулла. Эрте менен кечинде истигфар көп айткан жакшы экен. Туура сураныш керек өзү. Кудайым мага бала бер, ден соолук бер, кыз бер, үй бүлө бер, бактылуулук бер, тиге бер, бул бер. Болот. Бирок ошондон биринчи истигфар менен баштаган жак экен. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла деп тургандан кийин, Алла Таала ушул биздин күнөөбүздү кечир, намазыбызды кабыл кыл. Байкасаңыздар өзүңүздөр деле дайыма өткөндө да айтканбыз, 5 маал намаз окуганда эмне дейбиз? Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Андан кийин Аллаху манкас саламу минкас салам, табаракта я дал жалали вал икрам деген батаны айтып анан сүннөткө туруп кетип атабыз. Мына ушунун бардыгы ийгиликтүү жакшы иштерди аткарып атсак да ушунун ичинде бир рия аралашып кетпесин, же кемчиликтери болуп калбасын. Кемчилиги болсо сен өзүң кечире көр деген мааниде да бул. Ошон үчүн мисалы ата-энебизге деле бир тамак аш же бир кийимге алып берсек дагы ичибизден истигфар айтып койушубуз керек экен. Эмне үчүн мен эми алып берип койдум, эми ата-энем мага эми ыраазы болбой каяк бармак эле, ыраазы болуп атса керек эми деген сезимге кирип калбайлы деген сезим туруш керек экен деп тык эткизип эле. Кудай үчүн берип атам. Алла ыраазы болсун негизинен, ушу ата-энемдин батасын алган уулдарынан болоюнчу деп Кудайдан сураныш керек. Себеби кыргыздар эмне дейт? Токошту бала сүйкүмдүү дейт. Сонун айтылган. Биз токошту бала болушубуз керек экен ата-эненин жанында. Токоч сураган эмес, токоч берген. Бул эми сөз сүрө токоч эмес. Баягы бүт кайсы жагынан кемчилик бар, ошону камдаган. Өзгөчө карып калганда ата-эне бут кийимден да жүдөп калышы мүмкүн экен. Көбүнчө айта албайт. Ошо бут кийим карап туруш керек экен, улам бут кийим карап. Эскирип калдыбы? Шарт алмаштырып коюш керек экен. Кой кереги жок бала, мен кыйналган жокмун дей берет. Алып бар алмаштырып секин, мына ата кийиңиз, апа мына кийиңиз деп коет экенбиз, болду. Же сурап туруш керек ал акыбалын. Мана ошентип талаптыл гайса би махарижис сама аллати юстанзалу бихал матару. О жараткан Алла, асмандан кайсы жеринен жамгыр түшүш керек, кандай болуп келиш керек. Ошол жерлериңен жамгырды нөшөрлөтүп мага жадыра көрчү деп сураган. Мана аны Алла Таала эмне кылган? Нөшөрлөтүп жамгырларды берген дейт. Ана баарыбыз пендебиз, көбүнчө мечиттерге кирип атканда телефондорду безүү кылып алсак жакшы болот. Байкабай калабыз да пендебиз. Бирөө чалып калат, башка болот. Бирок туура кабыл алыш керек. Адамда ар кандай ой бар, биз билбейбиз. Үйүндө түйшүк менен кыжалат болуп, бир жума бар эс алып келейинчи деп келаткандыр ал. Телефон эмес, ал өзүндө
араң акыбал менен келаткан инсандар көп. Тескери кабыл албаш керек, туура кабыл алыш керек. Дагы бир окуя. Жаа шайхун иля Расулилла саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга бир кария келет. Кария келип мындай дейт: "Инни шайхун мунхамикун фи зунуби, илля анни лам ушрик биллахи шай'ан мунду арафтуху ва аманту бихи." Мен ушундай күнөөгө батып кеткен адаммын. Мен ушундай күнөөгө батып кеткен адаммын, кариямын. Бирок Кудай Тааламды тааныгандан бери, Кудай Тааламга ыйман келтиргенден бери бир дагы ширк иштерин кылган жокмун. Алла Таалага эчтекени шерик кылган жокмун, шерик келтирген жокмун, ширк кылган жокмун деп атат да. Валам аттахиз мин дунихи валия. Алладан башка таяна турган бир нерсеге таянган да жокмун. Бир гана Кудайдан, бактылуулук Кудайдан, жакшылык Кудайдан, эки дүйнөнүн жыргалчылыгы Кудайдан деген сезимден мен ажыраган жокмун. Жалаң гана Кудайга болгон ишеним турду. Бирок ошого карабай бир күнөөгө аябай батып алдым дейт. Туура эмес иштерди көп жасап алдым. Менин абалым кандай болот деп пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан эмне кылып атат? Сурап атат. Эми бая жаш кезде эмнени гана кылбадык деп коет го кээ бирлер. Аксакалдар кейип, таң көрүп балалык кезде эмнени гана кылбадык жаштык кезде деп. Ошондой сөздөр болуп калат кээде. Бирок ошонун деле эң негизи адам акысын албасаңыз, бирөөнүн акысын жебесеңиз, эгер жеп койсоңуз, Кудай мен тоо кылдым, мен биягын кечире көр деген өтпөйт. Ошол малын жеп койсок, малын апарып бериш керек экен, кийимин жок кылып койсок, кийимин апарып бериш керек экен. Күнөө бөлүнөт да, кээ сөз менен болуп калат. Сөз менен сөгүп коебуз, артынан ушактап коебуз, ушундай сыяктуу нерселер болуп калышы мүмкүн. Анда ошолорду эмне кылышыбыз керек экен? Тооба кылышыбыз керек экен. Ал адам өтүп кеткен болсо, эмне кылат? Каяктан табасыз? Ошон үчүн өткөн ишке өкүнүү. Мана ошого пайгамбарыбыз жооп берип атат. Вала муqa ал маasi jur'atan. Бирок күнөөнү мен ушундай кылдым. Атайлап генебестик менен жасаган жокмун. Кокустан болуп кетип атты да дейт. Кокустан жаңылып көп күнөө жасап алдым. Атайлап деле жасаган жокмун деп пайгамбарыбызга арыз муунун айтып берип атат. Анан Алланын райымынан көз илмемчилик дагы мен оюмду, ниетимди бөлгөн жокмун. Шуну Кудайым кечирер бекен, менин күнөөмдү кечирер бекен деп дайыма мен Алла Тааланын райымынан үмүт үзбөй келе жаттым дейт. Ва инни ланадимун таибун. Ва инни ланадимун таибун. Наат манут деп кот сыпат. Албетте мен өкүнөм жана тоо кылам ушул кылган иштерим үчүн деп суранып атат. Кандай болот? Фама тара хали индаллахи субханаху ва таала. Эми кыямат күнү Алла Тааланын алдында мен абалым кандай болот? Бейишке чыганбы же тозокко түшөмбү? Дегенде Ниса сүрөсүнүн 116-аятты пайгамбар Мухаммад алейхиссалам окуп берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша ва ман юшрик биллахи фақад далла далалан баида. Садақаллахул азим. Албетте Алла Таала ширк кылбаган пенделерин күнөөсүн бардыгын кечирет. Демек сен ширк келтирген жоксуңбу? Эң негизгиси Кудай Таалам калган күнөөлөрүңдү Кудай буйрса кечирет. Болгону тобо деп атат. Себеби башка аятта эмне деп келет? Роббигфирли деп көп жерлерде келет го. Кудай Таала менин күнөөмдү кечире көр. Аманат сүрөсүндө келип атат. Вафу анна, бизди кечире көр. Вагфир лана. Көрбөйсүздөр, ая уйкаш сөздөр да булар. Райымыңа ала көр, мени кечире көр. Вархамна, рахматыңа мени эмне бөлөй көр деп. 3 сөз айтып атат. Ал муну чечмелен иштеринде айтып беребиз. Анта маулана фансурна алал каумил кафирин. Ана бул аят улантысы кетет. Демек биз дайыма вафи, мени райымыңа ала көр, мени кечире көр, күнөөмдү кечире көр деген дуаларды дайыма эмне айтып турганга милдеттүүбүз. Сөзсүз түрдө сурап турушубуз керек.
Эми Набхан ат-Таммар деген пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын доорунда болгон киши. Мунун кайманаты Абу Мукбил болгон. Ататху имраатун хасна. Күндөрдүн биринде сулулугу келишкен мыкты бир аял келет буга. Келбеттүү, сулуу, татынакай бир аял келет. Таштари тамран, бир курма сатып алайын деп. Анан ал киши эмне дейт? Факала лаха. Анан ал киши тигил аялга мындай дейт. Хада тамру лейса bijayidin. Бул курма сапаты жогорку сорттон эмес. Мындайраак курма. Ва фил байти ажваду минху. Алем үйдө мындан дагы сонун сорту жакшы курманын да бир нече түрү бар өзү. Алла насип кылса бар электер болсо барганда көрөт. Ал эми баргандар билесиздер. Атайын курма саткан жерлер бар го, атиге Меккеде. Баягы чоң курмалар бар мондай. Бирөөнү жесеңиз эле токтоп каласыз. Ушунчалык күчтүү. Анан кичинекейлери бар, чоңдору ар кандай. Ошентип үйдө эң жакшы сорттогу курмалар бар. Үйдөн барып алып кетпейсизби дейт. Дейт, анан аял жаман ою жок, макул дейт. Фадахаба биха ила байтихи, ошентип жана аялды үйүнө эрişип барат. Ва даммаха ила нафсихи ва каббалаха. Жана аялды өзүнө тартып туруп бир өөп жиберет. Өзүн карман албай. Ошондо жана аялды жооп бергениңиз караңыз. Жооп берген. Иттакилла дейт. Кудайдан коркпойсуңбу дейт. Ошо сөз катуу тиет буга. Колунда кармап турган буюмдарды калтырап тыштай берет экен. Ал жасалма айтпаптыр да көрсө, жүрөгү менен айтыптыр. Кудайдан коркпойсуңбу? Дейт дагы бул окуянын уландысы дагы мындай деп келет. Башка китепте. Менин күйөөм сага баары бир мусулман дин жолунда бир тууган го. Ошол агаңдын жоктугун пайдаланайын дедиңби? Карасаңыздар. Агаңдын жоктугун сен тескерисинче сакташың керек эле. Билдирбей. Мага жардам беришиң керек эле. Кайра мени жаман жолдо пайдаланайын дегениң мунун кандай дейт? Кудайдан коркпойсуңбу? Дегенде ошол сөз жанагы кишинин жүрөгүнө тийип, токтобой анан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга келип, иштин чоо жайын баардыгын айтып берет. Ошондон кийин могул аят окулат анан. بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Kimde-kim bir günah iş жасап алса, Ali İmran сүрөсүнүн 135-аят бул. Kimde-kim bir günah iş жасап алса, же өзүнө зулум кылып алса, Алла Таала нестеп, күнөөлөрүнө кечирим сурашат. Мына ушундай инсандар болсо, Кудай Таала күнөөсүн сөзсүз түрдө кечирет деп. Себеби эң башкысы жана зынага барган жок. Өзүн өзү эмне кылып калды? Кармап, токтотуп калды. Ошондуктан өзгөчө бөлөк чоочун аял менен зына иш кылуу арам, болбойт, жаман. Бирок андан да жаман эмне дейт? Кошунанын аялы менен зына ишке баруу дептир да. Ошон үчүн өтө сый болуш керек экен. Этият болуш керек экен, сый мамиле кылыш керек экен. Себеби туура эмес ою келе атса да эмне кылыш керек экен? Кошунаңыздын жүзү ал кошуна аялдын жүзүнөн чыгыш керек экен да. Кой бул мен кошунамдын аялы болот деп. Шайтан азгырып болушу мүмкүн, ар кандай ой келиши мүмкүн. Ошондо да эмне кылат экенсиз? Өзүңүз контролдоп, кой бул кошунамдын аялы. 15 күндүк, 20 күндүк жашоо деп коет го бизде. Мына ортон алалычы, мына 40 жаштын тегерегиндегилер. Илимий негиздерге таяна турган болсок, адам иш жасайм деген адам 50 жаш, анан 60 жашка чейин барат экенбиз, андан кийин болду. Колубузга теспени алып алып, кой жаштарга жаман көрүнбөй, зикиримди чалып, батамды берип эле отурайын деп калат экенбиз. Кааласа каалады. Анткени жулунайын десеңиз энергияңыз жетпейт баягыдай. Кубат жок, күч жок. 60тан аргасы жер ооруп баштайт экен. Борончу агабыз айткандай, эгерде 40тан кийин кокус бир жерин кичине кылт этпей баштаса, сен демек адам эмессиң, сен роботсуң деп тамашалайт го. Анысы эми каалайбызбы? 60 жаштан кийин аргасы жер өзү адам ооруп баштайт экен, кичинеден билинбей. Эгерде туура эмес тамактана берсек. Туура тамактансак, анда да оору азаят экен. Өткөндө айттык го. Кытайдын мед академиясында
7 жыл сабақ берген бір Апыш деген бір ағабыз бар. Ошондон сурадык да. Денсаулыкты чыңдап жүрүүнүн бір жолдорун кыскартып, бүгүнкү терминмен айтканда, дүйнөлүк терминмен айтканда, линдештирип айтып бериңизчи. Линдештирүү деген мындай сыгыштыруу да, мындай оңойлотуп түшүндүрүү. Линдештирип айтып бериңизчи десем айтат, күнүнө 3 литрден 5 литрге чейин суу ичсе де, жылуу суу. Ысык шорпону жутуп кире албайсыз да. Аздан урттап ичесиз го. Ошол сыяктуу жылуу сууну улам урттап жүрө берсеңиз, жылуу сууну урттап эле жүрө берсеңиз, 1 литрден башташ керек. Анан 2 литр, 3 литрге жетип алсаңыз, Кудайдын берген экен. Мына фармацевтке, аптекаларга эч ким каттабай калат экен да, Кудайдын буйругу менен. Эч ким жолобой калат экен. Туура эми биринчи жума, экинчи жума кыйнайт экен. Улам дом культурага каттата берипчи. Ишти тазалайт да. Улам ошо ДКга кароолчу болуп каласыз. Улам чуркап бара берет. Эми биринчи кыйын болот. Анткени иштеги шлак, плак баарын кетирет экен Кудайдын буйругу менен. Болду, чекчейип, мына баштагы майлар бар го. Ушуларды ээрийт экен. 60 размерде баш кийим кийсеңиз, бара-бара 50 жөтү кийип калат экенсиз. 65 кийсеңиз, 60 кийип калат экенсиз. Баштагы майлар ээригенден кийин кан тамырлар оңой айланып калат экен дагы. Бүттү. 4 саат, 5 саат уктап коюп, анан чекчейип тура берет экенсиз. Ниш кыла калсам, не окуй калсам, кайсы ишке кирише калсам деп. Мына ушундай экен. Ошол үчүн Кудай буйрса эми ар бир сабактын аягында бир медициналык сабактан кыскарып кете бергенге аракет кылалы деп атабыз. Анткени даяр бизде китептер бар. Ошолордон улам айтып берип турабыз иншалла. Кудай буйрса. Бүгүн ушуну айттык, кийинкиде да улам кошуп турабыз Кудай буйрса. Илгерки аалымдар элдик медицинаны да мыкты өздөштүргөн экен. Анан кийин эле Сайыз убагында ушундай көрсөтүп койду молдокелер. Молдоке дегенде эмнени түшүнөсүз? Колуна пакет көтөргөндө гана түшүнүп калганбыз. Пакет көтөрүп урдуруп кетип атканчы. Нике кыйып кетип атат, же жаназа окуп кетип атат, ушундай эле түшүнүп болуп калганда. Болбосо, илгерки аалымдарыбыз, молдокелерибиз мен деген кадрлардын баарын өстүргөн, бардык жагынан өстүргөн. Мына тарых калпайттырбайт, дайым эле айтып келебиз. Көлдөн чыккан Жетаке деген молдо болгон, мынактагы Нурмолда аталарыбыз бүт бары аалымда болгон, молдода болгон, элге да кызмат кылган. Мен деген лидерлерди даярдашкан ошолор. Мына Ишенал Арабаев, булардын аталары да ким болгон? Кочкордон чыккан молдо кылыч болгон. Дагы толтура. Улам баягы тарых сабагына кирип кеткен болбойюн деп атпаймынбы? Толтура улам айтып турабыз эми Кудай буйрса. Тарыхый инсандарыбызды. Анткени Нурмолда атабыз эмне деп айткан? Тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп. Тарыхый инсандарыбызды көз жазымга калтыра турган болсок, көңүл бурбай. Демек анда эртеңки күнү биз мамлекетибиздин, динибиздин деле кадырына түшүнбөйбүз. Чага эле тура калып ислам динин мыктай түшүнүп, тим эле ийнесине жибинесинен өздөштүрүп алгандай сезимге отуруп алат экенбиз. Эгерде ата-бабаларыбыздын тарыхына көз чаптырбасак. Ошондон Кудай сактасын. Эми кийинки ушул кечирим негизи 3кө бөлүнөт дептир. Кечирим негизи 3кө бөлүнөт, 3 даражага. Ахлул афви, ахлул магфира, анан ахлур рахма. Мына ушинтип 3кө бөлүнөт. Ахлул афв деп Алла Таала алдын ала биздин мисалы 5 төөгө 1 кой бересиз да. 5 төөгө 1 кой бересиз. 10 төөгө 2 кой бересиз. Зекет. Эми 5 төө менен 10 төөнүн ортосунда дагы төөлөр бар да. 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу деген. Туурабы? Демек, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу төөнү эмне дейт? Афу дейт. Зекет берүүнүн катарынан эмне жоюлган деген сөз. Зекет берүү милдеттемеси алып салынган, жоюштуруп жиберилген деген сөз. Демек, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу төөгө зекет бербейсиз. 5-чи төөгө зекет бересиз. Анан 10 болору менен 1 жыл айланса, анан кийин эмне беребиз? 2 кой беребиз. Болбосо 5 төөгө 1 кой, 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу төөгө чейин. Анан 10-чу төөгө кошулганда 2 кой беребиз. Ага чейин бербейбиз. Ошол аралыктагы өлчөмдү эмне дейт экен? Афу дейт. Жоюп жиберилген. Алла Таала эмне кылган? Генендик берип койду бизге. Ошондой мааниде түшүнүп алалы. Мисал келтирип атабыз. Демек бизди Кудай Таала эмне кылган? Ахлул афударга кошсун деп Кудайдан тиленебиз. Жоюп жиберилет экен да күнөөлөрүбүз. Экинчиси, хумуллазина ядхулунал жанната бигайри хисаб.
Бұлар бейішке есеп қысапсыз кіріп кете тұрғандар дептір. Кезек күтіп, мен есеп қысабым қандай болу екен деп отырбайды екенсіз. Құдай Тағалам шундай эле түз эле киргизип салат экен бейишке. Муну ким дейт экен? Ахлул афу дейт экен. Экинчиси имамухум Ас-Сиддиқ Абу Бакр радияллаху анху. Булардын башчысы ким болот десе, Hazreti Абу Бакр радияллаху анху дептир. Билесиздер да, дин үчүн эчтекесин калтырган эмес. Hazreti Умар радияллаху айтат го, мен баары Абу Бакрга жетпейт экем деген. Эмне үчүн? Үйүңдө да эмне калтырдың десе, байлыгымдын жарымын калтырдым деп атпайбы Hazreti Умар радияллаху анху. Абу Бакр радияллаху анху эчтеке, мен үйүмө бир гана Алланы жана элчисин калтырдым дейт. Бул деген сөз Алланын ыраазылыгы үчүн эчтекени калтырган жокмун деген маани. Себеби кайра акча таап алуу жолун Hazreti Абу Бакр радияллаху анху укмуштуудай өздөштүргөн болот. Соода тиричиликти абдан мыкты билген. Баягынан тапканды билет, баягынан жумшаганды билет. Баягынан тапканды билет, баягынан жумшаганды билет. Экинчиси ахлул магфира, кечиримге киргендер. Алар кимдер десе, хумуллазина канат лахум хафават ва мату мин гайри таубатин. Экинчиси Алла Тааланын кечирим, ахлул магфира деп атпайбы? Кечиримине туш болгон пенделери. Булар кимдер десе, тообосуз өтүп кеткен күнөөкөр пенделери. Бирок булар китепке өздөрүн арнаган, мындайча айтканда ыйманына бекем турушкан. Жана эми кээде билбей калат экен, каяктан күнөө кетирген өзү. Күнөөбүз жоктой сезип алышыбыз мүмкүн экен да өзүбүздү. Кудай сактасын. Бирок ыйманына бекем, шариатка бекем бойдон өтүп кеткен. Булардын жүзү кандай болгон күндө да эмне болот? Жүзү нурланып турат дептир. Себеби, Алла Таала сенин буйругуңду аткарганга, сенден тыйсагандан тыйылганга аракет кылам деп далбастап атпайбызбы? Аракет кылып атабыз. Бирок пендечилик кээде тооба кылбай калат экенбиз да. Ошондон Кудай сактасын. Алла Таала буларды эмне кылат дептир? Кечиримини алат дептир. Жана күнөөсүнө жараша эсеп кысаптарын болот, бирок күнөөлөрү эмне кылып коет? Жашырып коет дептир Кудай Таала булардыкын. Булардыкын жалп элге билгизбей жашырып коет дептир. Үчүнчү топ кайсы эле? Ахлур рахма. Алланын райым пенделери, райымына кирген пенделер деген сөз. Кечиримге эмес, райымга. Бул үчүнчү топ. Фахумуллазина лахум зунубухум касира. Булардын күнөөсү өтө эле көп дептир. Өтө эле көп. Бирок Алла Таала ярхамухумуллаху бисабаби аф'алин салихатин. Жарамдуу, сооптуу иштерди жасагандыгы үчүн Алла Таала райымын алат дептир да. Ошон үчүн дайыма жарамдуу иштерди жасаганга аракет кылышыбыз керек экен. 3 топ болушубуз керек экен. Биринчиси ахлул афу, кирдик. Ага кире албаса ахлул магфирага киришибиз керек экен. Эгер экинчисине да кире албасак, анда үчүнчүсү ахлур рахма. Ахлур рахма деген күнөөбүз көп болушу мүмкүн, бирок сооптуу иштерди көп жасагандыгыбыз үчүн, ошо соо амалынын себебинен эмес, Алла Таала ыраазы болуп, сен сооп иш жасап атасың деп, күнөөлөрүбүздү жоюп туруп, эмне кылат экен? Бейишке киргизет экен. Ошон үчүн дайыма жарамдуу иштерди жасаганга Кудай Таала бизге эмне берсин? Мүмкүнчүлүк берген болсун. Анткени кээ бир адамдарда болуп кетип атпайбы? Өткөндө да айттык го. Фирдаус бейиштин VIP карточкасын алып алгандай мантип түшүндүрүш туура эмес. Бирок кээде ошондой болуп калат экенбиз. Ошондой бир карточканы алып алгандай, анан кабырга коюлганда дагы Мункар Накир периштеси келсе, мына мен Фирдауска кирүүчүмүн, ма деп көргөзүп коючудай бир образга кирип алып жүргөндөр бар. Мына мен бейишке чыкпаганда ким чыгат дегенде, кенен нормаль намаз окуганда ман деп тимелечи, мен кирбегенде ким кирет деген. Ошондой кайдыгерлик экен бул, шайтан азгырат экен. Сен сөзсүз бейишке чыгасың. Жок, чыгабыз иншалла. Бирок үмүт менен, Алланын райым менен чыгабыз. Биз 5 мал намазыбыз менен туткан орозобузду парз болгондугу үчүн аткарабыз, бирок кайсы амалыбыз Кудайга жагат, аны биз билбейт экенбиз. Аткара берет экенбиз дайыма жакшы амал. Ошон үчүн пайгамбар башка хадисте келет, мусулман жакшы амалдарга тойбойт деп. Дайыма аткара берет экенбиз, күнөтөнө. Балким көчөдө карап бирөөгө жылмайып койгон амалыбыз жаап кетиши мүмкүн экен. Дагы соңун айтайын, ушун менен сөзүбүздү жыйынтыктайын. Кыямат күндө ушундай адам болот, эч кандай жакшылыгы жок, бир эле жакшылыгы бар пенде болот дептир. Бир эле жакшылыгы бар. Ошол пендени караңыз. Минтип айтат экен.
менде шанс қалған жоқ, мүмкіншілік қалған жоқ. Бәрібір тозаққа түшө турган болуп атам. Андан көрө мына бир жакшылыгым бар, ким алат дейт экен. Бейишке кирем деп, мына деп кирем деп атканда кире албай атса, ушул жакшылыгымды алгыла дагы бейишке кирип кете бергиле, мен бәрібір тозаққа кетип атам дейт экен. Дегенде анан Кудай Тааламдан жанагы макул болот, разы болот, мага керек деп баары жанталашат экенбиз да. Менде бир эле неме жетпей атат, сооп жетпей атат деп. Ана мен ал дейт экен, тиги да жүрөгүм менен берет экен. Мен ала берем. Мен муну менен эч жакка бара албайм. Баары тозок. Андан көрүп менен тозокко кирип эле, муну жөн эле күйүп кеткен атат. Андан көрүп сен бейишке кирип кет деп жанагы пенде айтат экен. Жанагы адам мисалы сизге берилсе, ошо бейишке кире турган болуп калдыңыз да. Кайра Кудай Таалам сизге райын берет экен. Ошол жакшылыкты алып бейишке кирип кетип атасыңбы десе, ооба дейт экенсиз. Жанагы пенденин себеби менен десе, дейт экенсиз. Эми сага мүмкүнчүлүк берейин. Ошону кааласаң шафаат кылып ал дейт экенсиз. Дейт экен сизге Кудай Таалам. Мына, ошондой пенделерден болууну Кудайымыз бизге насип кылсын. Мына азыр шүгүр азайып калды. Интернеттерден бири-бирин чукулашып эле жазып алгандар көбөйбөдү эле. Азайып калды, Кудайга шүгүр. Жакшы. KG, анан Бүркүт, анан Кыргызстан, Мыргызстан, анан LG, PLG да бирдек аттарды коюп алгандар бар, анан номер коюп алгандар бар. Анан шоп эле отуруп атат ар кимде. Бирин-бирине кайрап коюп элечи. Сени билем, сен мындайсың деп. Ошонун баары ушак болот, гыйбат болот. Кереги жок. Жакшы сөз сүйлөйлү, сүйлөсөк сүйлөйлү. Жакшы сөз сүйлөй албай унчукпай коюшубуз керек экен. Мына сөздүн жыйынтыгы ушул. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ушинтет: "Кулил хайра фаскут." Сүйлөсөң жан эргитер, жакшы сөз сүйлө. Жакшы сөз сүйлөй албайсыңбы, анда унчукпа дейт. Ошол жакшылык экен. Амин. Алла Таала бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Hazreti Umar радыйаллаху айткандай, ушундай сезимге келели. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн баары бейишке чыгат. Бирок бирөө бар ошол гана тозокко түшөт десе, ошол мен болуп калбасам экен деп Hazreti Umar корккон экен. Эми Hazreti Umar ошентип коркуп аткан болсо, биз ким болуп калдык дегендей, Кудай Таалам бизди ар бирибизди жоопкерчилик менен карап, андан калса үйүбүздөгү аялдарыбызга, бала чакаларыбызга да боорукер, мээрбан ата болууну Кудай Таалам баарыбызга насип кылып, ар бирибизден аалымдар, каарылар чыгып, кошуна мамлекеттерде ар кандай окуялар болуп атат, көрүп атасыздар. Кудай Таалам тынччылык берип, эс тутум берип, жана сезимталдыкты берип, көрөгөчтүктү берип, дүйнө элине мусулманчылыктын ынтымагын Кудай Таалам көрсөтүп, жана элибизде, жерибизде токчулук, молчулук болсун. Амин. Аллаху акбар.